Кыргыз жазма адабиятынын негиздөөчүсү, кыргыздын алгачкы окумуштуу лингвисти, акын, жазуучу, драматург, журналист, коомдук ишмер, Кыргыздан чыккан биринчи кызыл профессор Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Ысык Көл районунун Чырпыкты айылында туулган. Атасы Тыныстан Маркатаев уулуна 12 жашка чейин араб тамгасын окуганды, жазганды үйрөтөт. 12 жашка келгенде тестер баласын жетелеп, Караколдогу орус тизе мектебине киргизген. Көп өтпөй Каракол уездинин Сазановка айылындагы кыргыздар үчүн уюштурулган орус интернатына окууга кирген. Интернатка келип киргенден 1 жыл өтпөй кыргыздардын падыша өкмөтүнө каршы көтөрүлүшү башталып, анын кесепетинен Касым Кытайга ата-энеси менен Кулжа шаарынын чет жакаларына кетүүгө аргасыз болгон. Ал жерде жалданып иштеп жүрүп, Каракол шаарына 1917 жылы кайра кайтып келет. 1919 жылдын сентябрь айында Алматы шаарына окууга эч кандай даярдыксыз кетип, Алматы шаарынан Ташкент шаарына жолдомо алып, Казак педагогикалык институтунан окуусун уланткан. 1920 жылдын май айынан тартып, Түркістандын коммунисттик жаштар союзу бөлүмүнүн башчысы катары чакырылган. Аны менен бирге Ташкент шаарындагы казак интернатынын алдындагы Түркістан жаштар союзунун ячейкасынын уюштуруучусу болуп тайындалган. 1921 жылы ден соолугуна байланыштуу кайрадан Каракол шаарына кайтып келген. 1922-1923 жылдары кыргыз тилин, кыргыз элдик чыгармаларын окуп баштаган. 1923-1924 жылдары Ак жол газетасынын, Жас кайрат, Санаа журналдарынын кызматкери, ошондой эле Кара кыргыз илимий комиссиясынын мүчөсү болуп иштеген. 1924 жылы Ташкенттеги Казак педагогикалык институтун аяктап, Кара кыргыз илимий комиссиясы тарабынан Каракол шаарындагы педагогикалык кыргыз улутундагы мугалимдерди кайра даярдоо боюнча курска жалпы билим берүүчү сабактары боюнча лектор катары жиберилген. 1925 жылы Кыргыз автономиялуу областынын академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчысы. Ушул эле жылдары Эркин Тоо газетасынын, Кыргыз маданияты журналынын редактору. 1927 жылы Кыргыз автономиялуу республикасынын эл агартуу комиссары. 1930-1937 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, директор кызматын аркалаган. Касым атамды тил боюнча ушунчалык чоң окумуштуу экен. Муну кичинекей азыр могу мектеп программасында, жогорку окуу жайларында жакшы көп бар калынбай атат да. Мен ушуга кичинекей курсагым ачышкандай болуп сезилет да. Андагы дагы бир кошумчам бар. Ушул Касым атабыздын ушунча тил үчүн кээде бир нааразы болуп кетем да. Себеби депутаттар болобу, же болбосо чоң чиновниктер болобу, барайлык, келейлик деген сөздөрдү ушунда кошуп кетип атат да. Биздин Касым атабыздын накта грамматикалык өзүнүн сөздөрүн айтпай атат да. Тарых барактарында Касым Тыныстанов казак эли менен бирге Алаш Ордо улуттук кайра жаралуу партиясын түзгөндүгү үчүн эл душман аталып 1937 жылы камакка алынып, 1938 жылы атылып өлтүрүлгөнү айтылып келет. 1957 жылы кайрадан акталган. 1991 жылы Ата бейит көрүстөнүндө сөгүн кайра жерге жашыруу жөрөлгөсү өткөн. Эске салсак, улуу инсандын быйыл 110 жылдыгы. Бул да атага ылайык өзү төрөлүп өскөн Чырпыкты айылында музей ачылып, айкеле тургузулду. Айкел орнотулган жер мурда остановка болчу. Анын арт жагы кароосуз калган жер болчу. Ошонун баарын тең реконструкция кылып, Айкелде 320 миңге орнотуп, жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө дагы бир 300 миңче акча каражат жумшалды. Тилчи, белгилүү профессорлор биринчи ошо Манастын котормосунун үстүндө иштеп атканда Касым Тыныстанов ошол боюнча өзүнүн жазган макаласы дагы абдан жогору баалашкан ошол учурдагы Орусиянын белгилүү профессор тилчилери. Ар бир коллега өткөргөн сайын ушул кишинин жасаган эмгегин элестеп, ошону бир принцип катары карманууга аракет кылабыз. Касым Тыныстановдун ысымы тарыхта түбөлүккө калды. Анын ысымы менен бүгүнкү күндө Ысык Көл мамлекеттик университети, Бишкектеги номер 5 китепканасына ысымы берилген. Улуттук валютанын 10 сомдук акча белгисине дагы бейенеси түшүрүлгөн. Ал эми көлөмдүү айкелдери Чырпыкты айылына, Каракол жана Бишкек шаарларына тургузулган. Өзү туулуп өскөн Чырпыкты айылындагы мектептин аты дагы Касым Тыныстановдун ысымына берилген.
тилибизди жоготсок, анда биз эл болбой калабыз, журт болбой калабыз, кыргыз болбой калабыз. Ошон үчүн мына киргиздерди жоготуш керек, азайтыш керек, кыргыздар көбөйүш керек. Анын үчүн мына Касым Тыныстановдун эмгеги эң эле зор. Көп эле элдер азыр өз тилин жоготуп койбодубу? Себеби эң башында түбүндө мындай бир Касым Тыныстановдай адамы жок болчу. Касым Тыныстановдун ысымы Ысык көл мамлекеттик университетине 1992 жылы берилген. Ал күндөн тартып аталган окуу жайдан жаш улан кыздар атайын кесипке ээ болуп чыгат. Бул окуу жайда кандай официалдуу иш кагаздар болбосун, Касым Тыныстанов деген тамгалар менен башталып жазылат. Касым Тыныстановдун 110 жылдыгы деген есімі. Жүсіп Абдырахмановдун 110 жылдыгы. Hüseyin Karasayev'in 110 жылдыгы деген. Şunday çoğun emeller bolup atat. Ошону белгилеп 11-inde 12-sine konferensiya болот bizde üniversitede. Çıkınılar, Kasım'a birinci işkender için ait kulu bukeyt tegen bu. Valla sizin diğer hükümetler, aynen kim Tokçarod, Joldaş Tokçarod tegen bu. Daha cazı uçağı, bir aile toplam var. Bir daha başkanlar. Biz Kırgız'ın özlerinde kalemdeş bir gün gören dostluk, hiç tarih şimdi olmadı. Halkemden eyleyelim cennedenlerin cinarın. Kasım'da vergeneken üreticiyle derdim. Aderse Kasım aytıp bir tok gençliklere verken bunu kayra ondak çıkar. Bu yüzden özüme hakkındık namına ziyan gelir dese Тыныстанов туурасында агартуучулар тарабынан көптөгөн жакшы сөздөр айтылып жүрөт. Миңдер алкыш Тыныстанов Касымга улуу иштерди жасап кеткен жашында калк караңгы көзү туюк кезинде турган кыргыз илиминин башында тылдаткынап ташындагы кирпичин талбай иштеп азга суутуп кирпигин таңгаларлык бийиктикке көтөргөн кыргыздардын билиминин түркүгүн ырларычы оттуу сөздөрү жалындуу ой чабыты сырдуу терең арымдуу эме окусаң эми жаңы кайрадан элжиретет эч жүрөктү жалындуу шумкар экен кана терте чечилген тулпар экен туяк эрте кетилген көрүнөдө жөн жатпасын өкүрүп кастык кылып Касым дерте кетирген өз талантын өргөсүрүп жылгызган профессор болдуң алгач кыргыздан сен түптөгөн кыргыз тили илими чоң эстелик түбөлүккө тургузган кимдир сага кыянаттык кылбады акыр түбү ак ийилип сынбады балаларды ойлоп тапкан шумдардын баштарына кайта тийди кылганы билим албай жогорку окуу жайынан Касыкемди кандай сыйкырда арыган ошол кезде озуп чыккан жан экен Азияда түркологдун баарынын ой чиркен ай өкүндүрөт азырда кантип гана кайышпасын кабырга жаркыраган кымбат уулу кыргыздын жайрап жатса ата бейит кабырда кыргыз барда кыяматка кадырлайт ысымы кайта кара көөгө кабылбайт алда нече академик чыгышар бирок Касым табылбайт алып жүрбүз окуу жайы атыңды элиң үчүн сайдың жаштан башыңды урмат менен эскерели ар жылы унутулгус улуу Олимпоз Касымды. Кыргызды кыргыз кылгандардын бири Касым, Азамат Алтай. Касым өзүнө эстелик куруп кетти. Ал эстелик кыргыз эли канча өмүр сүрсө, ал дагы ошончолук өмүр сүрөт. Hüseyin Карасаев. Касым өз доорунан алдыга оозуп жашаган инсан. Осмон Ибраимов.
Тыныстановдун изилдөөчүлүк эмгеги көңүл бурууга сөзсүз татыктуу. Анткени ал ошол кезде эле европалык тилчилер соңку жылдарда гана иликтей баштаган морфология проблемасына толугу менен өз алдынча келген. Поливанов. Касым Кыргыздын Ломоносову, Жусуп Абдрахманов. Касым акын, Касым котормочу, Касым биринчи профессор, Касым окумуштуу тилчи, Касым драматург. Койчу кай жерде кай тармакта болбосун, анын иши алдыда. Жолдош Жусуев. Касым Тыныстанов кыргыз тарыхындагы чоң фигура, өчпөй турган чоң жылдыз. Каратай Сартбаев.